Жалпыңыздарга салам. Мен Ысык Көл областынын Балыкчы шаарындагы номер 4 Зайракан Исаева атындагы жалпы билим берүүчү мектебинин 9-Г классынын окуучусу Шаршыбекова Амина. Өзүңдүн туулган жериң жөнүндө айтып бер конкурсунун Өркүндөй бер мекеним аттуу номинациясынын катышуучусумун. Жетектеген география мугалими Алиева Нургүл. Көркөм айтуу Зайырбек Ажматов. Аман болчу Кыргызстан. Кагылайын Кыргызстан, кагылайын. Кайраттанып карооңду жаңылагын. Каным жаным дартыңа шыпа болсо, канатыңды сунмага дарылайын. Өлбө өлкөм балапан жаш чагыңда. Өлөлү биз калганча арт жагыңда. Уялаштар аздектеп, карегиңдей урпактарга мекенди сактагыла. Ынтымаксыз күчтөрдөн арыдыңбы? Ыйлап турам, өчүрбө жарыгыңды. Алатоом, биз сени жыргатпадык. Аңкаябыз билбестен кадырыңды. Айланайын Кыргызстан, айланайын. Аска тооңду кучактап аймалайын. Өчө көрбө картадан, өчө көрбө. Катарын түк бузбасын тамгаларың. Бүтүн бойдон дайыма турууң керек. А мен сага ырымды сунуум керек. Бизди кечир, ата журт, аман болсоң. Бир доордо сен күткөн мууң келет. Мен Кыргызстанды жүрөгүмдөн чыккан таза сүйүү менен сүйөм. Бул сүйүү жөн гана сөз эмес. Бул менин тамырым, менин жан дүйнөм, менин тарыхым. Кыргызстандын асман тиреген тоолору, мөлтүр булактары, көк жашыл жайлоолору мени дайым өзүнө тартып турат. Мен бул жердин ар бир ташын, ар бир гүлүн, ар бир жытын сезген сайын анын ыйыктыгын, өзгөчөлүгүн дагы бир жолу түшүнөм. Кыргызстандын тарыхын эстесем, жүрөгүмдө сыймык ойгонот. Манастын эрдиги, Бакайдын даанышмандыгы, Курманжандатканын акылы бул менин улутумдун улуу мурасы. Кыргызстан менин үйүм. Мен аны эч качан таштабайм, жана жүрөгүмдө сактайм. Мен көзүмдү жумуп, келечектеги Кыргызстанды элестетем. Бул гүлдөгөн, өнүккөн күчтүү мамлекет. Асман тиреген тоолорубуз алигиче көркүнөн жазбай, мөлтүр суулар агып, жашыл жайлоолор мурдагыдай эле сулуу. Бирок адамдардын жашоосу башкача, жакшы жакка өзгөргөн. Кыргызстанда билим берүү эң жогорку деңгээлге жеткен. Балдар заманбап мектептерде сапаттуу билим алышат. Алар илимди, технологияны, маданиятты үйрөнүп, дүйнө жүзүнө атагы чыккан акылмандар болушат. Мен келечектеги Кыргызстанды экономикасы күчтүү, өнүккөн мамлекет катары көрөм. Жаштарыбыз чет жакка жумуш издеп эмес, илим, билим, тажрыйба топтоо үчүн гана кетет. Анткени биздин өлкөдө жумуш орундары көп. Ар бир адам өз кесибине жараша эмгектенет. Айыл чарбасы, өнөр жайы, туризми өнүккөн, дүйнө жүзүнө атагы чыккан өлкө болобуз. Эң башкысы элибиз ынтымактуу, биримдиктүү. Бардык кыргыздар бири-бирин колдоп, элибиздин маданиятын, тилин, үрп-адатын сактап, улуу мурас катары кийинки муңга өткөрүп беришет. Биз улуу Манастын урпактары катары эркин, өз алдынча өнүккөн мамлекет болобуз. Мен Кыргызстанды ушундай элестетем. Күчтүү, гүлдөгөн, өнүккөн мекен.